Флюра Палкина пенсиясын камсыздандырылган адамдын өздүк электрондук иш бөлмөсү аркылуу каттаган алгачкы жарандардын бири. Бишкектин тургуну эми кызмат алууда социалдык фонддун райондук бөлүмүнө убара тартып барбайт. Все документы отсканировав. Бул үчүн кандай документтер керек экенин социалдык фонддун сайтынан окуп, аларды чогултуп, документтердин баарын сканерден өткөрүп жөнөттүм. Татаал эмес, муну компьютерди сейрек колдонгон адам деле түшүнөт. Эми эч убара тартып кеңсеге барбайм. Өзүмдүн да социалдык фонддун кызматкеринин да убактын үнөмдөдүм. Пенсияны белгилөө, кайра эсептөө жана узартууга байланыштуу арыздарды электрондук форматта берсе болот. Жарандар социалдык фондко которгон каражаттарынын топтому канчалык көлөмгө жеткенин биле бербейт. Анын баары менен электрондук иш бөлмө аркылуу тааныша алат. Ар бир жаран өзүнүн жеке эсебинде канча акча каражаты бар, топтому компонентинде канча акча каражаты бар, келечектеги пенсиясын канча кылып эсептеп алса болот. Андан тышкары баардык өзүнө керектүү болгон суроо талаптардын баарына кайрылса болот электрондук түрдө да. Андан тышкары ошол пенсияга чыгууга документтерди тапшырса болот электрондук түрдө. Керектүү ошол маалыматтарды, справкаларды алса болот ошол электрондук түрдө. Анткени менен мындай ыкма бар экенин көптөр биле бербейт. Социалдык фонд аркылуу санариптин артыкчылыгын пайдаланууга саналуу гана адам арыз берген. 50 жарандын экөөнө пенсия чегерилди. Алар келерки жылдын январь-февраль айларында каражат ала башташат. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.